Amazon'do сатууларды кантип баштаса болот? Маанилүү. Кошмо Штаттарда катталган юридикалык жактар гана Amazon'do дүкөндү каттай алат. Дүкөндү каттоо үчүн документтер: чет элдик паспорт, телефондун номери, Visa же MasterCard картасы, акыркы 6 ай үчүн банктык эсебиңиздин англис тилиндеги көчүрмөсү, Pioneer'деги эсеп. Биринчи кезекте Amazon'do жеке адамдын аккаунтун каттоодон өткөрүү жана ошол эле учурда америкалык компанияны ачуу сунушталат. АКШда EAN салык номерин ачуу 2-3 айга чейин созулушу мүмкүн. Качан гана номериңиз жана банктык эсебиңиз болгондон кийин жеке адамга катталган аккаунтуңузду оңой эле сиздин жаңы компанияңызга которо аласыз. Amazon'do аккаунтту каттоодон өткөрүү үчүн бардык керектүү документтерди даярдоо керек. Чет элдик паспортуңуздун сүрөтү же сканерден өткөрүлгөн түрү PDF форматында түстүү жана сапаттуу болушу керек. Акыркы 6 ай үчүн банктык эсебиңиздин англис тилиндеги көчүрмөсү. Көчүрмөдө сиздин аты жөнүңүз англис тилинде, катталган дареги, 6 ай ичиндеги транзакциялар, банктын логотиби жана банктын дареги, паспортуңуздагы жана банктык көчүрмөңүздөгү бардык маалыматтар дал келиши керек. Сиздин атыңыздагы Visa же MasterCard банк картасы. Amazon профессионалдык аккаунтуңуз үчүн сиздин бул картадан бир жолу $50 чечип алат. Кийинки жолкусунда Amazon $50 сиздин товарыңыз Amazon кампаларына жөнөтүлгөндө жана сиз өзүңүздүн товарыңызды сата баштаганыңызда картадан чечип алат. Эгерде бул аянтчада жарнама бере турган болсоңуз, каттоо учурунда көрсөткөн картадан Amazon жарнамага кеткен акчаны чечип алат. Бирок кийинчерээк кабинетиңизден жөндөөлөрүнөн Amazon аккаунтунун балансынан каражаттарды чечүүнү оңой эле өзгөртө аласыз. Жеке Gmail электрондук почтасы жана телефондун номери. Amazon'дон келген маанилүү катты жоготуп албаш үчүн туруктуу кирүү мүмкүнчүлүгү бар почта. АКШнын банктык эсеби. Ага Amazon сиздин товарыңызды сатуудан түшкөн төлөмдү которот. Учурда эсепти ачуунун 3 жолу бар: Wise, Pioneer, Mercury. Биз Pioneer эл аралык төлөм системасындагы электрондук капчыкты ачууну сунуштайбыз. Анткени ал Кыргызстанда жеткиликтүү. Amazon сизден профилиңиздин жөндөөлөрүндө аккаунтуңузду текшергенден кийин бет эсептин номерин киргизүүнү суранат. Келечекте америкалык LLC компаниясы аркылуу гана иштөө сунушталат. Сиз жеке жак аркылуу соода кылсаңыз болот. Бирок бул учурда Amazon сизден кошумча 20% комиссияны чечип алып турат. Бул маркетплейсте аккаунттун 2 түрү бар: Professional жана Individual. Биз Professional аккаунтуна гана катталууну сунуштайбыз. Анткени көпчүлүк функциялар Individual аккаунтунда жеткиликтүү эмес. Биз катталууну баштайбыз. Google'дун издөө тилкесине Sell Amazon өтүнүчүн киргизип, биринчи шилтеме боюнча өтөбүз. Sign up баскычын басабыз. Бул терезеде Create Your Amazon Account баскычын басышыңыз керек. Каттоо үчүн сиз атыңызды жана фамилияңызды көрсөтүп, Amazon үчүн атайын түзүлө турган таза электрондук почтаны көрсөтүшүңүз керек. Аккаунт үчүн сыр сөздү ойлоп таап, аны кайталап жана Next баскычын басабыз. Каттооңузду ырастоо үчүн электрондук почтаңызга код келет. Аны атайын талаага киргизип, Create Your Amazon Account баскычын басасыз. Кийинки терезеде Amazon сизди керектүү маалымат менен тааныштырат. Биз аны Begin баскычы менен тастыктайбыз. Андан кийин сизден бизнес маалыматын толтурууну сурайт. Сиз кайсы өлкөнүн жаранысыз? Бизнестин түрү. Биз азыр мисал катары физикалык жакты карап чыгабыз. Фамилияны, атты толтурабыз. Middle name, атасынын атын өткөрүп жиберебиз. Толтургандан кийин шарттарга макулмун деп куш белгини коюп, Continue баскычын басабыз. Талааларды толтуруунун мисалы: туулган өлкө Кыргызстан, туулган күнү, документтин түрү катары паспорт тандоо, бул сиздин чет элдик паспортуңуз. Паспорттун номери, паспортты берген өлкө Кыргызстан, паспорт берилген күнү жана жарамдуулук мөөнөтү, шаар, жашаган дареги, почта индекси, үй, батир, аймак. Андан кийин биз SMS аркылуу кодду алабыз. Бул үчүн сүрөттөн тамгаларды көчүрүп жазып, телефондун номерин толтуруп, Send SMS баскычын басабыз. Келген кодду атайын талаага киргизип, Next баскычын басабыз. Эми каттоонун экинчи этабы — Billing. Бул жерде сиз кайсыл картаңыздан Amazon акчаны чече тургандыгын көрсөтүшүңүз керек. Өзүңүздүн маалыматыңызды толтуруп, Next баскычын басасыз. Андан кийин дүкөнүбүздүн атын киргизишибиз керек. Эң негизгиси аталышы бош болушу керек. Аталышы мурунтан эле ээленген болсо, Amazon өзү айтып берет. Эгер аталышы бош болсо,
available дегенди көрсөтөт. Төмөнкү 3 пунктта no жана no тандап, жана next баскычын басабыз. Азыр болсо документтерди жүктөөнү талап кылган акыркы этап. Бул жерде сизде мурунтан эле толтурулган талаалар болот. Аларды туура толтурулгандыгын кайра текшерип чыгышыңыз керек. Андан кийин биз паспортты PDF же JPEG форматында жүктөп алышыбыз керек. Ошондой эле бул жерге банктык көчүрмөнү жүктөө керек. Андан кийин Amazon сизден төмөндөгүлөр аркылуу кайра текшерүү сурашы мүмкүн. Паспорт жана көчүрмө, видео аркылуу текшерүү, сизге сайтка киргизүү үчүн код менен кат жөнөтөт. Текшерүү эрежелерин кунт коюп окуп чыгыңыз. Сизде текшерүүдөн өтүүгө 3 жолу гана мүмкүнчүлүк берилет. Эгер сиз текшерүүдөн өтпөй калсаңыз, жаңы почта ачып, каттоону кайра башташыңыз керек болот. Текшерүүдөн өткөндөн кийин Amazon дүкөнүңүз ийгиликтүү ачылат. Ийгиликтүү бизнес жүргүзүңүздөр.